Артисттердин айтымында жүрөк кан тамыр ооруларынан каза тапкандардын саны жыл санап өсүүдө. Анын негизги себептери туура эмес тамактануу, кыймыл аракеттин аздыгы жана тамеки тартуу болсо, турмуш шарттын ооругу абалды татаалдаштырууда. Айрыкча өлкөнүн тоолуу аймактарына жүрөк ооруларынан жапа тартып, тийиштүү жардам албагандардын саны арбын. Ушул себептүү Өнүгүү саясий партиясы Алыс Калай районуна атайын врач-кардиологдорду алып барып, жергиликтүү тургундарды акысыз текшерүүдөн өткөргөн. Ушул жылы райондо ошо Өнүгүү партиясынын координатору демилгеси менен бизге Борбордук националдык центр кардиологиядан тийиштүү кардиолог артисттер келип биздин элдерге аябай жакшы жардам көрсөттү. Эми Өнүгүү партиясынын алгачкы жумуш башталышында ушундай иш-чаралар жүргүзүп алыптыр. Бул жакшы нерсе мен үчүн. 3 күндө жалпысынан 387 адам текшерүүдөн өтүп, чалдыккан дарты тууралуу маалымат алышкан. Өз ыктыярдуу медициналык көзөмөлдөн өткөн Гүлшан Бокеева бир нече ай дарыланып, бүгүн жүрөгүнүн абалын билүү үчүн ооруканага келген. Айтымында, эгерде Ордо каладан кардиологдор келбегенде, азыркы күнгө чейин оорусунун дайынын билбей жүрмөк. Ушул эки кардиограмма жасагандан билдим. Ага чейин билген эмесмин. Мурун жакшы эле берчил. Азыр брадикардияң бар деп лечение алып атам. Биздин өзүбүздө деле кардиология бар, бирок ошол экиге именно мен брадикардияны ушул Бишкектен келген врачтар гана диагнозуму точно коюп беришти да. Өнүгүү партиясына чоң рахмат айтабыз. Элдин атынан дагы, өзүмдүн атыман дагы ыраазычылык билдирем. Тилекке каршы борбордон келген акылатчандардын көзөмөлүнөн райондун борборундагы жашоочулар гана өткөн. Ал эми айыл жергесиндеги оорулууларга маалымат кеч жетип, акысыз иш-чарадан кеч калышкан. Ошондуктан врач-кардиологдор дагы бир ирет келсе, жашоочулар үчүн жакшы болмок дешет жергиликтүү дарыгерлер. Эл көп болуп, ишенич менен келип атышты. Толук, туура диагноз. Башка врачтарга караганда ал бишкекттердин айырмачылыгы туура, так жана убакыттуу үнөмдүү. Бат аранын ичинде эле туура диагноз коюшуп, ушу көпчүлүк болуп иштеп аттык. Ошондо дагы успеть этпей, кийин 50-60 больной эртеси күнү келип, алар кеткенден успеть этпей калышты. Ошондуктан биз дагы суранат элек, вот жаз келет, мартты, апрелде дагы бир 2 күн, 3 күн эмес, бир мүмкүн болуп калса, бир неделяга келип беришсе, элдер дагы суранып атат. Элдердин атынан, өзүмдүн атыман алардын ишине ийгиликтерди каалайт элем. Бишкек шаарынан келген дарыгерлер оорулууларга гана жардам бербестен, бул жерде эмгектенген акылатчандардын да тажрыйбасынын өсүшүнө түрткү болду. Врачтардын айтымында дарылоонун жаңы ыкмаларын жана жаңыдан чыгып жаткан дарылар туурасында маалымат берген өмүр сакчылары бул жердин эмгек жааматынын ыраазычылыгына татыган. Ал эми аталган партиянын өкүлдөрү жакынкы күндөрү врач-кардиологдор менен бирдикте өлкөнү дагы кыдыра тургандыгын билдиришти. Баткен районунун тургуну Мамазайыр Пирматов өз айылынан дээрлик 200 км аралыкты басып өтүп, Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак айылына келди. Анткени мындан бир канча күн мурун Бишкектен кардиологдордун келишин уккан. Акысыз кароодон өтүп, өз ден соолугу тууралуу так маалымат алган каарман бул аймакта медициналык кызмат жетишсиз экендигин айтат. Врачтар келген негизинде ушул жерге келип каралып атам. Мына Өнүгүү прогресс партиясына рахмат. Жакшы карашты бул жерде врачтар. Негизи элдин муктаждыгын чечип, бардык союларын түзүп берген ушул медициналык жардам көрсөткөндөргө рахмат айткым келет да. Аталган аймак райондун борборунан 45 км алыстыкта жайгашкандыгына карабастан, жергиликтүү жашоочулардан сырткары Баткен, Ноокат райондорунан жана башка эл өкмөттөрдөн келип кароодон өткөндөрдүн саны арбын. Ушул жерге абдан ушундай Бишкектен дарыгерлердин келүүсүнө көп суранышты. Себеби ушул жерде карапайым элдин Ошко, Бишкекке барып, дарыланып, ошондой диагностикадан өтүп, мындай бир жардам алуусу абдан кымбатка турат. Акциянын негизинде алгач ирет Баткен облусуна келген кардиологдор бул аймакта оорулуулардын саны арбын экендигин айтышат. Кейиштүү жери көпчүлүгү буга чейин медициналык кароодон өткөн эмес. Мына Бишкекке бара албай турган адамдар канча көп экен. Элдин колунда жок, кембагал. Эл аябай мындай ыраазы, чоң рахматтарын айтып атат. Буюрса мына Баткен облусунда да болбогону бир 5-6% ошондой командировканы уюштурсак, мындай жакшы салым кошобуз деген үмүттөбүз. 2 жылдан бери уюштурулуп келе жаткан республикалык акциянын негизинде 30 миңге чукул адам бекер кароодон өткөн. Изилдөөнүн жыйынтыгында жүрөгү ооругандардын саны өлкөнүн түндүгүнө караганда түштүгүндө дээрлик 3 эсеге жогору экендиги аныкталган. Ошондуктан алдыда бул аймакка басым жасалаары күтүлүүдө.
Жерлерди кыдырып жүргөн дарыгерлердин көчмө тобу бүгүн Кайынды шаарына келди. Бул демилгени 3 жылдан бери Өнүгүү Прогресс партиясы уюштуруп, айыл элинин ден соолугуна кам көрүп келет. Бишкек шаарынан 80 чакырым аралыкта жайгашкан Кайынды шаарында да сапаттуу медициналык текшерүүдөн өтүүнү каалагандардын саны көп болуп чыкты. Бул көчмө топ менен жүргөнүбүзгө бир 2 жылдан ашып калды го. 2 жылдан бери Кыргызстандын бардык региондорунда барып жүрөбүз. Талас, Нарын, Ош, Жалал абад баарында эле болуп келатабыз. Бардык жерде эле ушундай элдер көп аябай келип атышат. Баары эле ыраазычылыктарын айтып атышат. Туратбек Маматов көп жылдардан бери доктурга көрүнө элек. Жергиликтүү дарыгерлерге ишенбейт. Шаардыктар ооруканада тиешелүү жабдыктар жок болгондуктан ооруну аныктай алышпайт дешет. Ал эми борбор калаага барып дарыланууга каражат тартыш. Жетте келген бойдон мына бир жүздөгөн кишилер турат, ошолардын арасында очередь күтүп турабыз. Азыр жүрөктү текшерип чыктык, буюрса. Азыр бул жака УЗИге кирип, эми ички аппараттарды, боор эмелерди текшерет дейт, ошого текшеринсекпи деп күтүп атканбыз. Анан эми биз бул партияга ыраазычылык эле айтабыз. Мындай шанстар бизге көп эле келбейт. Бул жерде тоже кардиограмма аппараттары жок экен. Көпчүлүк биринчи жолу өтүп атышыптыр. Да, УЗИ дагы такыр жок экен бул жерде. Ушул мындайча айтканда бул эң жөнөкөй айылдык больницада боло турган нерселер жок болуп атат. Бирок шаардык оорукана деген аты бар. Жергиликтүү элдин ден соолугуна кам көрбөгөнү да ушул себептен. Өзгөчө кырдаалдарда гана кайрылбаса, көбү айыгып кетебиз деген үмүт менен оорусун созуп жүрө беришет. Көбүнчө эле жаш келиндер келет анемия менен, карылар стенокардия менен, анын гипертонический болезни менен. Эч кандай контроль жок бул жерде. Көбүнчө эле обследование, анализдер тапшырганга эч кандай условия жок, только кровь, сахар берет. Кайынды шаарында жүрөгү оорукчандардын саны көп экен. Дарыгерлер тамеки чекпөөгө, ченем менен тамактанууга жана жазылган дары-дармектерди маалы менен пайдаланууга кеңеш берип жатышты. Ал эми оорусу күчөп кеткен бейтаптарга борбордук ооруканаларга жолдомо беришти. Ошо бизге окшогон жаштар деле эмес, кары картаң согушка барып келгендер, булар өтө кыйналат бизге караганда. Ошолорго чоң жардам берип, шаар алыс, ошону ары бери барып келген алардын деле өздөрүнүн акчасы кетет. Кээ бирөөнүн балдары каражаттуу, кээ бирөөнүн балдары каражаттуу эмес, ушинтип келип текшерип койгонуңуздарга чоң рахмат. Айыл эли акысыз медицинага муктаж. Өнүгүү Прогресс партиясынын бул демилгесин дээрлик ар бир жаран колдоого алууда. Бүгүнкү күндө медициналык дарылануунун баасы асман чапчып, көп учурда жөнөкөй тургундардын дарыланууга каражаты жетпей келет. Мамлекеттик кызматкерлер көз жумуп койгон саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөргө Өнүгүү Прогресс партиясы көңүл буруп, аймактыктар үчүн ополтоодой жардамын берип келет. Нурланбек Супатаев Ысык көлдүн Ак Суу районундагы Качки айылында жашап иштеп жүргөн. Бирок 5 жылдан бери жүрөк оорунун айынан майып болуп, эмгекке жарамсыз. Акыркы күнү абалы абдан оорлоп кеткен. Бейтап өтө оор абалда түшкөн болчу. Колу буттары шишик. Бул жүрөктүн жана жетишсиздигинен да ичинде суунун пайда болушу болуп, боорунун чоңоюшу болуп, дем ала албай, түнкүсүн мындай отуруп уктаганга мажбур болуп калган да. Нурланбек Супатаевдин 3 баласы бар. Жубайы мугалим. Андыктан кымбат операция жасатууга каражаты жок. Өмүрдү сактап калуу тобокелдикте турган. Жүрөк оорунун башталышы бала кезде этибар албаган тиш, тамак оору ангинадан улам күч алат. Андыктан ар бир ата-эне балдардын ден соолугуна кылдат мамиле жасашы керек. Ревматизм муун ооруларын же жүрөк оорусун күчөтөт. Нурланбек Супатаев да бул оору күч алганда гана дарыгерлерге кайрылган. Бирок оору дартка айланып калгандыктан дарылоонун күчү жетпей, өмүрдү сактоо үчүн хирургиялык кийлик учу гана талап кылынган. Анткени жүрөктүн 3 капкагы иштен чыккандыктан боор чоңоюп, денесин шишик баса баштаган. Каражаттын жоктугу операцияны артка жылдырып, өмүр тобокелдикке салынып турган. Эң чоң операциябыз 2 клапан алмаштырган. 140 000 турат. 140 000 дегенimiz қазір 2 000 доллар. Жаныбыздакы эле Астанада мындай операция 12 000 доллар турат. Ошондо кайрылуу жазганбыз. Сразу ушу Бишкекке алып келгиле, операциясын бүт өзүм колума алам деп айткан. Айткан сөзүнөн кайткан жок. Буюрса операциясын жакшы аткарып ушуна врачтарга тапшырып берди. Врачтар өзүнүн буюрса эме кылып бүт колунан келгендерин жардам берип, буюрса бутунан тургузду десек жаңылышпаймын. Ушундай бир өлүмдөн аманат кылган Тесуанам рахмат аябай ушунчалык. Бир өлүмдөн атасын сактап калганына Супатаевдердин үй бүлөсү жетин албай сүйүнүүдө. Учурда Нурланбек операциядан кийин калыбына келүү мезгилин Бишкекте өткөрүп, дарыгерлердин байкоосунда.
шаарынын тургундары акысыз медициналык кароодон өтүштү. Борбор каладан келген кардиологдор шаардын Туран, Достук жана Амир Темир аймактык кеңешинин тургундарынын жүрөк кан тамыр ооруларын текшерүүгө алышты. Бул иш-чаранын демилгечиси болгон Өнүгүү саясий партиясы бир нече адамдардын өз оорусу тууралуу так маалымат алышына түрткү болду. Көптөн бери ушу жүрөк оорусу боюнча мындай өзүм жаман сезип жүрчү элем да. Аны эми текшерилдим, врачтар аябай жакшы экен, жакшы мамиле кылып, жакшы текшеришти. 3 күн бою жүргүзүлгөн кароодо дээрлик 300дөн ашуун тургундар текшерүүдөн өтсө, алардын көпчүлүгү социалдык жардамга муктаж адамдар. Жергиликтүү эмканаларда каттоодо туруп, бирок оорусун өз алдынча дарылоого мүмкүнчүлүгү жок жарандар бул кароодо басымдуулук кылып жаткандыгын уюштуруучулар белгилешет. Азыркы заман өзү кыйын болуп кетти. Карапайым эл кишине кыйын. Аларда шарты жок, барып врачтарга караган. Частный поликлиникалар 10 миң, 12 миңден көрүп атат бир пациентти. Биз алып келишибизден максат şu эл карапайым эл кишине жардам болсун деп, колу жок адамдар основной бизге ошондой адамдар келет. Эл келип атат азыр. Шаар жергесинде бейтаптар врачтардын көз өмүрүндө турганы жакшы сыпатталганы менен оорулуулардын саны көп. Айрыкча жүрөк оорусунун инфаркт, инсульт түрлөрү басымдуулук кылат. Анан эң негизгиси бейтаптар өз оорусу тууралуу жакшы маалымат билишпейт. Ошондуктан мыктадистердин келиши жергиликтүү тургундар үчүн чоң жардам болду. Жерлерде ооруларга түзөнтүү жардам берип атабыз. Мындай консультация эмес, мына көрдүңүз аппараттарды алып келип, ошол Бишкекке жете албаган ооруларга аппараттарды кардиограмма, эхокардиограммаларды тартып, анан жаш балдарда ошол тубаса пароктор болот, жүрөктөрдө тесиктер. Ошолорду тактап атабыз. Кардиологдор оор акыбалдагы бейтаптарды Бишкек шаарындагы кардиологиялык борборго чакырышып, ал жерде дарыланууга да көмөк көрсөтүшүүдө. 2 жылдан бери жүргүзүлүп келген жүрөгүңдү сакта деген аталыштагы бул акция карапайым элге бекер кызматкана көрсөтпөстөн жогорку деңгээлде медициналык жардам берип келет. 64 жашар пенсионер Толкун Албанованын оорубаган жери жок. Өзгөчө боору менен жүрөгү тынчсыздандырат. Бишкекке барып дарыланууга мүмкүнчүлүгү жок. Көчмө дарыгерлер тобу келгенин угуп, сүйүнүчү коюнуна батпай турат. Барып турам. Бирок шаарга барсам, шаардагыларга баргысы да келбей калды. Чындыгында эле акча асланып башын сурашат экен. Андан көрө айланам өлсөм да өз айлыман өлөйүн дейт экенсиң, анан өз айлыбызга көрүнөлү дейсиң. Биякта бисмиллахтан көрүш. А тиякка барсаң, шаарга барсаң, асланып башын айтат. Жөнү көргөнү бир көрүп чыккан эле бир баланча миң сом дейт. Кошкор району бийик толуу аймакка киргендиктен көрүнгөн бейтаптардын ар бир экинчисинде кан басымы жогору болгон учурлар аныкталууда. Баарынан өкүнүчтүүсү, элдер ден соолугуна камсанашпайт. Бул жерде даже келип отушат 200-180 давленияны сезбей отурушат да. Анан көпчүлүгү дарыны убагында ичишпейт. Бул жердеги врачтар деле туура эле назначить этип тура эле беришкен, бирок көпчүлүгү ошол дарыны убагында ичишпейт. Дарыгерлердин көчмө тобу өлкөнүн булуң бурчун 2 жылдан бери кыдырып, айыл элдерине акысыз текшерүүлөрдү көрсөтүп келишет. Бул долбоорду Өнүгүү прогресс партиясы каржылап, демилге элет элинин дагы, дарыгерлердин дагы колдоосуна ээ болууда. Ошон үчүн менин оюмча бул проектти дагы өнүктүрүш керек, дагы чоңойтуш керек да. Биз азыр кардиолог, гинеколог врач болуп атабыз. Колдон келишинче менин оюмда бул башка кесиптеги врачтарды да кошуп, ушул нерсени өнүктүрсө абдан жакшы болот. Эч бара болбой келип дарыланып атабыз. Аябай эле жакшы да. Рахмат Өнүгүү партиясына. Рахмат кыздар. Алгач ирет жалаң кардиологдордон турган топко азыркы кезде гинеколог да кошулган. Адистер аймактардагы аялдардын ден соолугу чабал экенин айтышат. Көпчүлүк аял затынын проблемасы бул баягы эрозия оорусу абдан көп, баягы шамалдаган, суук тийген оорулар абдан көп. Көпчүлүк аял заты ага көңүл бурбайт. Өнүгүү прогресс партиясы демилгелеген көчмө дарыгерлер тобу Кошкор районунда 3 айылды кыдырышып, элге акысыз кызмат көрсөтүштү. Нарын областынын Куланак бейтапканасында 2 күндөн бери адамдын саны үзүлбөйт. Бишкектен дарыгерлердин көчмө тобу келип, акысыз көрүнүп алууга шашылышат. Шаарга барып, аябай кыйналып элдербиз. Очерет деген бар экен, тиягы жумшайт экен, биягы жумшайт экен. Ширин Калбаева биринчи топтун майыбы. 25 жыл мурун инсульт алып, тез-тезден дарыгерлерге көрүнүп турат. Жүрөгүн текшертиш үчүн Бишкекке чейин барууга аргасыз. Өлкөнүн айылдарын кыдырып жүргөн кардиологдор менен кошо бул жолу гинеколог да келген. Тилекке каршы бул оорунун түрүнөн жабыркаган аялдар да көп экен. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дарыгерлер көйгөйлөрүн айтып алышты. Бейтапканада жылытуу тутуму эски, канализация таптакыр жарабай калган, медициналык жабдуулар жок.
Полтавка айылындагы номер 10 бейтапканада эртең мененки саат 9-да мындай кезек болчу эмес. 6,5 миң калкы бар Чакан айылдын жашоочулары жүрөк ооруларын так аныктоочу заманбап жабдуулар менен текшерилүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Айылчы Темирбаев жүрөк оорулуу экенин сезген эмес. 53 жылдан бери биринчи жолу адиске көрүнүп илдети аныкталды. Жүрөк жактан серьезный проблема бар байке. Лечение алыш керек болот обязательно. Азыр дагы бир обследование жазабыз. Жүрөктү УЗИ кылып көрөбүз кандай иштештерин. Биринчи жабдуу жүрөктүн согушундагы каталарды, кан басымын аныктайт. Мында аныкталган илдет тастыкталышы үчүн жүрөктүн иштешинин ультра үнүн угуу зарыл. Мындан улам айылчы Темирбаевдин жүрөк органы экинчи жабдуу менен текшерилди. Туура эмес тамактанат, майлуу тамак жейт, казы картаны жакшы көрөт, диетаны кармабайт. Эхокардиограмма деп коебуз. Жүрөктүн размерлери чоңоюп кеткен. Бул дегенибиз, бул агайыбыз көптөн бери гипертония менен ооруп, өзүнө караган эмес. Анын гипертонияның дагы бир жаман жагы, адам өзүндө давление бар экенин сезбейт. Ордоголада текшерилүү үчүн Жайыл районунун жашоочулары бир топ убаракерчилик тартышат. Анткени Борбор шаарга чейин акысы 100 сомдо түзгөн 60 чакырымдык жолго кеткен убакыт 1000 сомдой текшерилүүгө төлөнөт. Жана кезекти күтүү зарыл. Хочу сказать большое спасибо партии «Прогресс». Мен «Прогресс» партиясына чоң ыраазычылык билдирем. Анткени Бишкекте текшерилүү үчүн абдан эрте туруп жолго чыгыш керек. Анын үстүнө көп каражат төлөп чоң кезекте турасың. Ал эми бул жерде кыска убакыттын ичинде сапаттуу текшерүүдөн өттүм. Ыраазымын. Жүрөгүңдү сакта программасы Өнүгүү Прогресс партиясынын колдоосунда ишке ашырылып, келечекте улана бермекчи. Бир гана демилгечилерге муктаж болгондор кайрылуулары зарыл. Анткени жалпы Кыргызстанды текшерип чыгуу татаал. Мүмкүн болушунча, эгерде бизге заявкалар түшүп, суранычтар болгон болсо, биздин медициналык топ барып, карап, текшерип чыкканга мен айтам даяр депчи. 3 адистен турган көчмөн топ 1 жылдан ашык убакыттан бери Ош, Жалал Абад, Нарын, Чүй облустарындагы айылдарды кыдырып келишкен. Алар өзүнчө кичинекейлерди кездешчү жүрөк кемтиги ооруларына көңүл бурушууда. Анткени тубаса илдеттин саны ымыркайлардын арасында көбөйүүдө. 2 врожденный порог, приобретенный порог менен келишти. Жүрөк кан тамыр давление, инфаркт менен, инсульт менен ооруган оорулар аябай көп экен. Тилекке каршы булар кароосуз эч кандай мындай жакшы кеңештерди алган эмес. Жүрөк кан тамыр ооруларын так аныктоочу жабдуулардын саны өлкө боюнча 20га жетпейт. Анын наркы дагы кымбат. Бир данасы 60 миң доллардан ашат. Ал эми жүрөк ооруларына кабылган бейтаптардын так санын аныктоо үчүн Кыргызстанга 60 жабдуу керек.